Жолчу кесибин аркалаган Мураттын таңдан кечке чейин жаны тынбайт. Жол мастери шаар көчөлөрүндөгү аң чөнөктү жамоо менен кошо жаңы асфальт басуу жумуштарынын сапатын көзөмөлдөйт. Кандай болот сапаты? Жакшы элеби? Асфальт кандай келип атат? Жакшы келип атабы? Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасына баш каладагы 4 райондон бузулган жолдорду калыбына келтирүү боюнча сунуштар келип турат. Тизмеге алынган тилкелерди Мурат баштаган бир нече бригада жамачу жерин жамап, жараксыз бөлүгүн сыйрып, кайра жаңы асфальт басат. Мисалы, бул узундугу 200, туурасы 5 метр, толкундай болуп, унааларга ыңгайсыздык жараткан участок кесип алынып, ортосу сыйрылып, жаңы асфальт төшөлдү. Жукей Пудовка Донецкин кесишинде турабыз. Бул жерде биз өткөндө көрүп тургандай, бул жерде асфальттын катмары баягы волна болуп, орусча айтканда волнада под машинанын көптүгүнөн жана биздин аба ырайына байланыштуу ушул жерде бизде волналар пайда болгон. Ошол жумуштар болсо кече башталган, кече эски асфальттын сыйрып, жана атайын фреза деген техника бар, аны менен майдалап чыгарып, анан ушул асфальт укладчик, каток, ушул самосвалдар менен ушул жака асфальт алып келип, бүгүн уже төшөө иштерин, асфальтты төшөө иштерин жүргүзүп жатабыз. Бул деген азыр катоктор, бизде чоң-чоң катоктор бар, атайын тебелейт. Бул бир топко чейин тебелейт, 2 саатка чейин интенсивность деп коет. Тебелеп, өзүнүн эмесине келтирет да, асфальтын айтканда. Өзүнүн плоткостун чыгарып, анан аркасынан биз буюрса эме кылабыз, муну суу менен эме кылып жууп, искусственный бат-баттан музатканга аракет кылабыз. Анткени өзүлөр көрүп жаткандай тыгындар көп болуп атат да, ошо тыгындарды ушу азайтыш үчүн бат-баттан жолду ачканга аракет кылалы деп атабыз да. Сапат боюнча бул бизде деген атайын независимый испытательная дорожная лаборатория бар. Алар келет, асфальт пробасын алат, күнүнкүсүн күндө алып, бизге сапатын текшерип, корутундусун чыгарып берип турат асфальттын. Мындай айтканда составын. Негизинен менин милдетим ушу шаар ичинде болгон, мындай айтканда ямышлы ремонт, орусчасы, кыргызчасы аң чөнөктөрдү жамайм, жана ушу салып жаткан асфальттын сапатына жооп берем да. Мураттын жумушу өзгөчө ушул жылы көбөйдү. Анткени быйыл Бишкек шаарында оңдолуп жаткан көчөлөрдүн бир топ бөлүгү муниципалдык ишкананын үлүшүнө туура келет. Жолчулар эксменде түн ортосуна чейин жол салуунун үстүндө. Мурат болсо иш үзгүлтүккө учурабасын деп, үй бетин көрбөй, керелден кечке аларды кыдырып иштейт. Менде азыр ушу өзүбүздө 6 бригада иштейт. 2-4 бригада ямышный ремонт деп коет. Шаар ичинде болгон ямаларды оңдоп атышат. Азыр ошо шаар ичи боюнча болгон аракет күчүбүздүн баарын жумшап атабыз жолго. Эртеден кечке 8ден баштап кечки саат 10-11ге чейин асфальт төшөө иштери жүрүп жатат. Асфальт сервис азыр шаар ичинде болгон көчөлөрдө жумушту алып барып атабыз. Мисалы, ямышный ремонтта жүрүп жатат. Ал жерде 4 бригада иштеп атат. 4 бригада даярдап аркасынан сразу ысык асфальт төшөө иштери жүрүп жатат. Азыр ошо сезон уже бүтүп баратканына байланыштуу биз күн-түн иштегенге аракет кылып атабыз. Мисалы, асфальт баскан бригадаларыбыз азыр 2 смена менен иштеп атат да. Күндүз 1 смена иштеп атат 8ден 5ке чейин. 5ден саат 11-12ге чейин дагы бир бригада иштеп атат. Ошондо 2 смена менен иштеп атабыз азыр. Биз жетишип калалы деп. Азыр эми жакында күз келип калды деп, күз келип калбадыбы эми. Жаан чачымдар башталат. Ошо жаан чачымга чейин биз аракет кылып, болушунча максимально көбүрөөк көчөлөр салып жетишип калалы деп атабыз да. Шаардын ичи унаага жыкталган, жолчулардын эмгегин баалап ыраазы болгону да, сындаганы да бар. Жолчулар кандай гана жагдай болбосун, сын пикир алкоолорду туура кабыл алып, эрте жаздан кеч күзгө чейин инфратүзүмдү жакшыртуу менен алек. Эми баягы көпчүлүк жакшы эле ойдо болуп атышат деген. Жолдор оңолуп атабыз депчи. Эми арасынан эми бар эми. Бирок эми көбүнчө баягы положительный эле комментарийлер болуп атат да. Ар өткөндөр кээ бирөө жакшы мындай суу таштап кетет, кээ бирөө күнүн ысыгында иштеп атасыңар, молодцы депчи. Эми кээ бирөө сындаган бар, бирок көбүнчө мындай положительный эле комментарийлерди беришет. Бала кезинде дарыгер болуп, элдин саламаттыгына кам көрүүнү кыялданган Мурат азыр Борбор калаанын кан тамыры болгон жолдорду оңдогон такшалган адис болуп чыга келди. Жашоосу жол менен тыгыз байланышкан жол салуунун чебери, шаар элине шарт түзүлгөн сайын кубанат. Бул жумушту биз жолду жаап алып иштешибиз керек болчу да. Биз атайын айдоочуларга кичине ыңгайлык жаратпайлы деп жолду жаппайлы. Түнкүсүн деле кылсак болот. Түнкүсүн баягы бизде деген
мындай эме болгондо случай болгондо Советский көчөсүндө баягы эски жол болчу, заливка трещина деп коет. Ошо трещиналар куюп бизден эмеден смертельный исход болгон. Кечинде айдоочулар 12ден кийин чыгып алып катуу айдагандар болот, эме болот. Баягы коопсуздугу, жумушчулардын коопсуздугу бизде биринчи орунда да. Ошон үчүн биз баягы эме кылып аракет кылып атабыз күндүз эле иштегенгечи. Ошо эреже боюнча азыр ошо асфальт кыргыптыр. Биз тазалап чыпырып, анан кырына битум куюп, анан асфальт төшөйбүз. Ал эме эрежеге туура келет. Астында анткени бул ылдый катмар асфальт менен үстүнкү катмар экөө биригет. Мага кесим күн сайын ушундай ар бир метр жер оң асфальт төшөлүп, айдоочуларга жакшы шарт түзүп берип атканыбыз үчүн мен ошо менен мага мотивация болот. Шаарыбыздын кайсы бурч булуңу болбосун, ошол жерге асфальт төшөлүп, разметка чийилип, знак коюлган сайын ошол бизге рахат алабыз да ошондон. Мурат Кудакеев Ысык Көл облусунун Түп районуна караштуу Күрмөнт айылында 1992 туулган. 2010 жылы айылындагы орто мектепти аяктаган соң Бишкек шаарына келип, Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетине тапшырат. 2015 жылы курулуш технология факультетин аяктаган жаш кадр Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасына келип орношот. 9 жылдан бери катардагы жолчудан тарта жол мастерине чейинки бардык баскычтарды басып өткөн. Шаардын көчөлөрүндө ушул заводдон чыккан асфальт төшөлүп жатат. Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасында жаңы ачылган завод тынымсыз кыймылда. Эгер токтоп калса, аны кайра ысытып, калыбына келтирүү үчүн көп эмгек менен каражат талап кылынат. Мурат заводко чейин келип, даяр асфальтты өткөрүп алат. Жасалган жумуш ийне жибине чейин анын мойнунда. 800 тоннада кетет, бүгүн эртең бүтөт. Мага ошо 20 менен Макул составтар бары жакшыбы? Составтары жакшы, битуму жакшы, шебен ацеттери жакшы. Температураны буюрса, бүгүн лабораториядан келип алып кетишти балдар, баары жакшы деп. Азыр биз келип жолуккан максаты бул деген биринчи очередь бул деген асфальттын сапатын мен өзүм өткөрүп алышым керек, кандай сапатта чыгып атат. Анткени эртең күнү мен бул асфальттын сапатына жооп берем жана зыяны мага тийип калбаш үчүн мен атайын келип начальник цехке жолугуп составын көрүп, кандай шебен кош керек, канча процент ацет кош керек, канча битум кош керек, канча минеральный порошок кош керек, ошолордун баарын эске алуу менен келип асфальттын сапатын көрүп анан кабыл алып атам да өзүм. Бир суткага биз заявка, кандай заявка болсо ошону аткарганга аракет кылабыз. Бул эң 500 тоннадан 1000 тоннага чейин чыгарса болот суткасына. Болжол менен 500 тонна күнүнө чыгарып атабыз да. Эми быйыл өзүңөр көргөндөй жол көп салынып атат. Биз күчөтүлгөн режимде иштеп атабыз. Биз күнү түнү иштеп атабыз. Заявкага жараша. Мамлекет ушундай кесибине берилип, иштин көзүн билген адамдардын эмгеги аркылуу өнүгөт. Мындай кесипкөй адистер ар бир тармакта бар жана коомго пайдалуу келчү арбын жумуштарды аткарат. Жол мастери Мурат болсо, эл камын ойлоп, кыш келип келгиче жол салуу, оңдоо жумуштарын көзөмөлдөйт. Кышында эле эс алганы болбосо, калган мезгилде иш үстүндө, эл кызматында. Уланбек Тиханбаев, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.